Бүгін 25 сентябрда Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев, УКМКның Кызылкыя шаардык бөлүмүнүн жаңы имараттын ачылыш аземине катышты. Аземге атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы, УКМКнын ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Генерал полковник Камчыбек Ташиев куттуктоо сөзүн сүйлөп жатып, атайын кызматтын ишмердүүлүгүнө байланыштуу бир топ маселеге токтолду. Жолдош төрага, Кыргыз Республикасының УКМК Баткен облус башкармалыгынын өздүк курамы Кызылкыя шаардык бөлүмүнүн жаңы имараттын ачылышына тизилди. Башкармалыктын башчысы полковник Бонычев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат, жолдош төрага. Кызылкыя шаардык бөлүмүнүн жаңы имараттын ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркектер. Саламат. Сезип атасыздар, сиздерге көрүнүп аткан камкордукту. Мамлекетибиздин жетекчиси, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун бизге коюлган талаптардын эң негизги маселеси ушул биздин кызматкерлерди жашоо шарты менен, кызмат иштөө шарты менен жакшыртуу жана алардын үй бүлөсүнүн жашоо шарты менен жакшыртуу маселелери алдыбызга койгон. Материалдык техникалык камсыздоо ушул маселелердин бардыгын мына аткарып келе жатабыз. Кудайга шүгүр, ушул түштүк жергесинде Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында бүгүнкү күндө бардык район шаарларда жаңы имараттар курулуп бүттү. Бардык 3 облустун тең облустук башкармалыктары жаңы имараттар менен камсыз болду. Сиздердин көпчүлүк жерлерде штаттар көбөйүлдү. Көпчүлүк жерлерде сиздерге бардык шарттар түзүлдү. Бул минип жүргөн машинаңерден, техникаңардан баштап бардык шарттар түзүп бердик. Эми мындан ары биздин бир гана маселебиз, биз иштешибиз керек. Мындан ары эми биз түштүккө райондук отделди же шаардык отделдин имаратын ачабыз деп келбейбиз. Себеби бардык жерде бар. Мындан ары силерден биз бир гана талабыбыз жакшытөө талабын коебуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшылыктар болсун, Жакшылыктар болсун. Кызылкыя шаардык бөлүмүнүн башчысы подполковник Кожамирдеев. Эркектер. Шарттар жакшы болуп калыптыр, а? Бул жерде эмне бар? Формалар бар. Сюжет барбы? Сюжет даярдыр эмеге? Бою да? Ну, güzel жаңы барды, малекет көрөм. Жакшылап иштеген, Имараттын ички шарттарын көрүп чыккан Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине коюлган талаптарды так жана берилгендик менен аткаруу зарылдыгын дагы бир эскертти. Өлкөбүздүн тынчтыгы жана туруктуу өнүгүүсү үчүн мыйзамдуулук толугу менен сакталышы зарылдыгын белгиледи. На улице спорта не может быть. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшы болуп өссүн, Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.